Günden gün ötüp gün mezgili geliptir. Aydan ay ötüp ay mezgili. Şiemden, Gancu'dan, Tencin'den, Camşi'den, Acer'den, Bece'den şu Manas katiye şehirli ilim bozdurdum barısı çoğulu. Şimdi ben 60 yaşlarım boyunca ilmi talgıcıyım olgun. Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин мамлекеттик тил жана маданият институтунда кытайлык кыргыз окумуштуусу Адылжума Турду Манас таануунун Кытайдагы жаңы багыттары жана табылгалары аталышында конок лекция өттү. Иш-чарага Пекиндеги Кытай Борбордук улуттар университетинин доценти, Манас таануучу Токон Исак, профессор, Манас таануучу Лянго, университеттин профессордук окутуучулук курамы жана студенттери катышты. Кытай Эл Республикасында Манас эпосуна абдан терең маани беришет. Алар себеп дегенде алар дейт, ошол өткөн келечекке жаңылануу менен барабыз деген бир жакшы сөздөр бар экен да, идеялары. Ошонун негизинде ушул эпосторго, фольклорго негизинен басым жасайт экен. Ошонун негизинде бизге дагы жакшы лекцияларын өзүнүн чыгармаларын, изилдөөлөрүн бардык Манас боюнча чыгарган, жазып түзгөн китептери, жазган китептери, макалалары тууралуу жакшы лекцияларын окуп берип кетти. Адылжума Турду Кытай коомдук илимдер академиясынын башкы илимий кызматкери, профессор, Манас таануучу, фольклор таануучу, котормочу жана адабиятчы. Адылжума Турду Кытайдагы көптөгөн сыйлыктардын ээси, жакында ага такшалган котормочу ардактуу наамы ыйгарылган. Манас эпосунун, Манас таануунун тарыхы боюнча лекция сүйлөдүм. Менче бул лекция баарыбызга орток бир жаңылык көп учурларды берет деп ойлойм. Анткени биздин Жунгуда жакынкы жылдардан бери Манас изилдөө боюнча жаңы багыттар, жаңы ачылыштар көп болду. Бул боюнча ошо илмий изилдөө жүргүзүп бир өмүр бүгүн мен 60ка чыгып аткан күнүмдө ушул Бишкекте болуп, буяктагы илимпоздор менен бирге талкуу жүргүзүп, Манастын ишин орток чечишип, келечекте биргелешип көп багыттарда изилдөө жүргүзөбүз деген жакшы тилек, жакшы ойлор менен келдик. Менче болсо bundan кийинки эки мамлекеттин достугу, бир алкак, бир жол деген бул багытта жүрүп аткан ошо маданият байланышыбыз тереңдей берет. Манас эпосу боюнча дагы көптөгөн жакшы жумуштар болот деген тилектебиз. 包括马纳斯史诗在内的三大史诗已经 Мен Манастын мекенине жана Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетине келгениме абдан кубанычтамын. Бул жерде Манас эпосуна байланыштуу бир топ эмгектер бар экендигине күбө болдум. Буга чейин бул эмгектерди өзүмдүн эмгектериме булак катары пайдаланып жүргөн болсом, бүгүнкү иш-чаранын жүрүшүндө колума алып окуганымда абдан толкундандым. Манасты коргоого алууга Кытай өлкөсүндө өзгөчө маани берилүүдө. Анткени Кытайдын президенти Си Цзиньпин жыйындарда 3 элдик ири эпосту коргоо, изилдөө жана жайылтуу тууралуу пикирин билдирген. Ошондой эле Кытайдын жаз майрамына карата өткөн чоң иш-чарада Манас эпосу боюнча номер аткарылды. Мунун баары Кытай өкмөтүнүн Манас эпосунда болгон жакшы мамилесин туюндурат. Бизге белге таңуыз, эркек балаң шок болсун, бал багар улуң болгончо, бар болгончо жок болсун, артаңа колуң байланып, бери карай айдалып. Иш-чара Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас эпосунан үзүндү айтуудан башталып, профессор Адылжума Турдунун 60 жылдыгына арналган видеофильм көрсөтүлдү. Андан сырткары Кыргыз мамлекеттик университетинин ректору Айгүл Абдраеванын куттуктоосу тапшырылды. Студент балдар, мугалимдер аябай жакшы маанайда лекцияны укту, жакшы суроолорду берди, жакшы мындай илмий бир лекция болду деп ойлойм да, эсептейм. Келечекте болсо дагы көп ушундай барып келип болсо сиздер тиги жакта, биз бу жакта дегендей Манас эпосунун эми ачылбаган сырлары көп. 1000 жылдан бери айтылып келген эпосубуздун ичинде окуяндай болгон эпосунун ичинде камтылган азыр эч кандай дагы биз ачыл элек жаңкы сырлар жана теориялык жактан изилдей турган багыттар өтө көп. Бул эми азыр ошо Манас таануу боюнча Радуловдон баштаганда, Чокон Валихановдон баштаганда бир 170 жыл болду десек, балким дагы 1000 жылгача Манас изилдөөсү жүрө берет.
Манас анткени биз менен бирге эпос биз менен бирге жүрөт, манасчыларыбыз бар. Манастын ичиндеги сырларды ачууга келечекте дагы жаштар көп интилип, теориялык жагынан деңгээлин жогорулатып, манастын кудуретин, баалуулугун дагы да бийик көтөрүп жүрүүгө орток тилекташпыз. Профессор Лянго Манас эпосу адамзаттын мурасы экендигин айтып, бул кыргыз элинин эпикалык чыгармасын көптөгөн чет тилдерге которуу маселеси боюнча өз пикирин билдирди. Жети чоңмор жегенде Кыдыр ата карабай, кыранын согуш көрсөттү, кылча жанын аябай, тегерегин карабай, тепкилешти көрсөттү, тегеле жанын аябай.